Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, ата-баба мурас калтырып кеткен, салт санааны, үрп-адатты сактап келген, муундан муунга улап келген кыргыз калкым, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мына ошентип жер жарылып чөп чыккан, желин айрылып сүт чыккан улустун улуу күнүндө жалпыңыздар менен көгүлтүр экран аркылуу амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Келди Нооруз, келди мына жаз майрам. Береке жаап, кут төгүлүп асмандан, кыргызымдын кыйыр-узун тарыхы сүмөлөктүн бал дамынан башталган Нооруз майрамы куттуу болсун. Мына албетте ушул Нооруз майрамында жандануу, жаңылануу жана дагы жаңы башат деп жалпыбыз жакшы тилек айтып, жан дүйнөдөгү бир тилектерди жалпы элге сунуп, аны менен катар ыр майрам тартуулап көпчүлүктүн көңүлүн көтөрөт эмеспизби? Нооруз майрамы маданий жаңыруунун, эзелки мурастарды сактоонун күнү катары да бааланууда. Эзелтен келе жаткан мурастар демекчи, кылымдын кыйырында жаңырып, кыргыздын жан дүйнөсүндө жашап келе жаткан ырларды жаңыртуу үчүн элибиздин мыкты таланттары, аны менен катар кас элечеги калдайган көчтүн көркү энелер деп элибизде айтылган сөз бар. Демек, мына ушул апакелерибиз дагы сиздерге жакшы бир ыр майрам тартуулоо алдында турат. Андыктан Маданият Тарых тил каналы менен бирге болуңуздар. Assalamu aleykum, ulustun ulu gününde, Karaçı Kıtıyırkan'ın üyünde. Şair apalarım çoğuldu, Karaçın ak sahnanın tübünde. Apalardın uğayın, negizi keremet var gönlünde. Nooruz ayı жаңырып, apalar neveren geldi sağınıp, жаңы жаңырып, жалпыңды geldim sağınıp, Allah'ımdın buyruğu mаңдайыңа табылып, жас келгенде Кыргызда, аянчакта билебиз көп болот экен жаңылык, бирок көңүлдү бөлбөй пикетке, көңүлдү бөлсөк китепке, көңүлдү бөлбөй согушка, көңүлдү бөлсөк комуска. Apalarım ırdaşat, apalarım bileşet jana süйлөгөнгө чоң уста. Кандай гана чоң бакыт ой, apalar силерге эрмек болуш керек. Merimi gündün tiygende, apalar möngüsü tonun buzuldu. Halkımın cıttap öpköndü, ak tonun gökkö uçurdu. Aylanıp bulak dayraga, argıma kattay julundu. Eşitip kumun saylardın el gütkön jakka buruldu. Katkalan muzdan kutulup, katkırıp gülüp jas geldi. Gelse dağı bat geldi, Kırgızga toğdoy bak berdi. Kanatın gülüp kaykalap, karkılda verdi, kas geldi. Erkek ayal kardeş emgektiğilar çak geldi. Gelgen жазыбыз kut bolsun, jakşılık özü cüp bolsun. Jaman juman nerseler, ılayım bizden tış bolsun. Andamesen apalar, asmanыбыз kök bolsun. Astыбыз yaşıl çöp bolsun. Jalko jana jatalak, jaştar jok bolup, gücürmen jaştar köp bolsun. Men tileymin Kudaydan, apalar telegeybiz töp bolsun. Anandağın aytarım, kuttu bolsun jazayım, ben kuttuk tap geldim atayın. Irıstu bolsun jazayım, bugün ırdap geldim atayın. Apalarım ırdasa elmenen koşo çoğulup, men de çoğun kızıkka batayan. Andan ruhsatı bersenger oy, apalar konsertin göşö gösün açayım. Арбаңыздар, ак сакалы жайкалган аталар, ак элечек апалар, кагылайын кыргыз элим, алас, алас, арбаледен калас. О жараткан теңирим, бир өзүңдөн сурайын, элимде токчулук, молчулук болсун ылайым. Айдан аман, жылдан эсен бололу,
алас, алас, арбалеттен қалас. Ескі жыл кетті, жаңы жыл келді, жаңы күнді теңірем берді, жарықтықты кеңірі берді. Жаңы жыл жалғасын, ел жұртқа бақыт қонсын, алас, алас, арбалеттен қалас. Ай көрдім, аман көрдім, буğday арпа саман көрдім, жер жарылып, чөп шықсын, желін айрылып, сөз шықсын. Егіндері бұл жылы ескі жылдан көп шықсын. Өрөніміз малға толсын, қырманымыз данға толсын, дастарханымыз нанға толсын, алас, алас, арбалеттен қалас. Наурызым мекениме келді, нұрын төгіп, жеріме жаңы күнді берді. Қош, қышым, жаз келді, арыба жазым, арыба, жаңы жыл келді қарыба. Алас, алас, арбалеттен қалас, алас, алас, алас. Жалал Абад областына караштуу Ала Бука районунан ат арытып, жол карытып келген Ала Бука айымдары апалар тобу. Адамдар майрам кылар өмүрдү, жандарында болгандай көңүлдү. Кейсеңда уnutkарып коюшам, ар барда дүйнө барда Vazirlerдің жақшысы, ханымдағы мепил болып тақтысы. Жан дүниені майрам қылып жиделген. Жақшы адамдар бұл дүниенің бақтысы. Болбосо деп мұңайып, жарықтанған нұр шашқандай үн айып. Жабырқаған жүректерге нұр шашып, жақсы адамдар көп болсо екен ылайып. Жақсы адамдар көп болсо екен ылайып. Жабырқаған жүректерге нұр шашып, жақсы адамдар көп болсо екен ылайып. Жақсы адамдар көп болсо екен ардайып. Концерттик программабыз
жөн эле ырдап кетип калуу максат эмес. Биз дал ушул кыргыздын кан жанына сиңген сүмөлөк, аласто жана башка бир топ каада салтын сиздерге көрсөтөлү деп турган чагыбыз. Апалар сүмөлөк бышып калдыбы? Биз Нуска жамааты сиздердин назарыңыздарга мына жыл мезгили алмашып, күн менен түн теңелип, Норуздун шаңы башталып турганда, Норуздун токчулуктун символу болгон сүмөлөктү жасап келдик. Касиеттүү ыйык тамагыбызды Нуска апалар жамааты жалпыңыздарга ооз тийгизели деп жакшы тилек, жакшы ниет менен жасап келдик. Эмесе байбичелер жалпы майрамдын катышуучуларына сүмөлөктү даамдатыңыздар. Алгач мына сүмөлөктү ачкан жатабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, айтылат экен, эгер сүмөлөктүн үстүнө кандай сүрөт түшсө, келинки келе турган жыл дагы ошондой болот дейт экен да. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, Айымкан апа тиги жакта арчасын даярдап атса, бул жакта апалар сүмөлөгүн койгон турат. Сүмөлөктүн үстүнө ушу тыйындын сүрөттөрү түшүп калыптыр апалар. Ушул байчылыктын жылы болот окшойт, молчулуктун, токчулуктун тоголок болуп, шакек болуп, тыйындар жайнап калыптыр. Ылайым эле ушу элибиз бай болсун, жан дүйнөсү бай болсун, жүрөктөр бай болсун, апаларыбыз бай болсун, өнөргө бай бололу деп мынакей ак тилегин айтып, Айымкан апа эми мынакей бисмилла деп сүмөлөктү эң улуусуна ооз тийгизет экен. Алгач мынакей сүмөлөгүбүздү ачып, бардык идиштерге куюп, бирок ушу сиз биринчи чыпалак малып ооз тийсин деп күтүп турган чагыбыз. Бир даамдап көрүңүз апа. Улуу мезгилде кыргыздын улуттук тамагы болгон Бисмиллахиррахманиррахим деп кыргыз тазалыкты сүйгөн, жаратылышты сыйлаган эл бармагынын чыпалак менен гана ооз тийип келгенбиз. Силердин бүгүнкү жасаган сүмөлөгүңөр бир мезгилдердеги апалардын балдарына ачкачылыкты сезбесин деп казанга мен тамак салдым, сабыр кылгын, таң атканда тамак пышат деп алдап, апалардын сүйүктүү амалы менен ушу сүмөлөк пайда болгон экен. Мына бүгүн токчулуктун заманында Нуска тобу чоң ыраазычылыгыбыз бар силерге, бүтүн кыргыз калкына ооз тийгизип келдиңер. Өтө чоң ыраазычылыгыбыз бар. Жандан соң, сүйемін жандан кийинки керемет кооз жеримди, эмгекке кайра бараткан эмгекчил шайыр элимди. Шыралдын башын ийилте, сүйемін конгон чымчыкты, көк музу окшоп көсөргөн тоолордо жаткан тынчтыкты. Сүйемін тунук айнектен күн нуру келип тийгенин, нөшөрдө калган жеңемдин алмашып көйнөк кийгенин. Бүгүн майрамдын ачып, жер кулпунуп чер жазып, Норуз майрам шанында кыз жигиттер ырдашып, айланамды аластап, арча жытка бөлөнүп, жаш жубайлар жуп болуп, ак батадан бөгөрүп, алас алас алас, алас алас алас, арбаледен калас, арбаледен калас.
атадан бабалар тосуп келген Ноорузун. Ал элечел апалар аластаган конушуп, айланамды алакстап арчалыкка бөлөнүп, ак тилектен айтылган ак батагын көгөрүп, алас 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 арбаледен калас арбаледен калас алас 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 арбаледен калас арбаледен калас О мен уюткулуу улуу кыргыз журтубуз бүгүнкү Норуз майрамы менен баарыңыздарды куттуктаймын. Элибиздин жүзү узарып, дайыма молчулук, токчулук болсун, бак карасын, кыдыр дарысын, Алла берсин баарысын, өмүрүңөр көктө узарсын, дөөлөткө жүзүңөр кызарсын, кырманыбыз данга, өрөнүбүз малга, тасторконубуз нанга толсун. Кыргыз эли мындан да дүркүрөп өзө берсин, аты баш жарсын, атагы таш жарсын. Амин. Аралап элди гүлдөтүп эй, жүрсөң бир чериң жазылат эй. Тирүүлүктүн үзүрү чиркен, сүрсөң бир чериң жазылат эй. Күмүш бир болуп бошум карей, салсаң бир чериң жазылат эй. Болжогон жерге кеч калбай чиркен, барсаң бир чериң жазылат эй. Ариет менен намысты эй, алсаң бир чериң жазылат эй. Өз колуң менен дасторконуңду жайсаң бир чериң жазылат эй. Алыскыны тез көрсө эй, көздүн бир чери жазылат эй. Артыкча чечен сүйлөсө киши, сөздүн бир чери жазылат эй. Эскеринейди тартырсаң эй, тойдун бир чери жазылат эй. Жаштырып тон кийсең чиркен, бойдун бир чери жазылат эй. Кыздар бир кийсе жарашыр эй, манаттын чери жазылат эй. Боз туйгун учса көкөлөп чиркен, канаттын чери жазылат эй. 15-inde жырт болуп эй, айдын бир чери жазылат эй. Керендер жолду баштаса чиркен, нардын бир чери жазылат эй. 2 күндүк жол болсо эй, күлүктүн чери жазылат эй. Элде ынтымак бар болсо чиркен, улуктун чери жазылат эй. Батырлар белге байласа эй, жарактын чери жазылат эй. Ырчылар ырда отурса чиркен, санаттын чери жазылат эй. Кыранду бетте буркурап эй, арчанын чери жазылат эй. Кайрылы элге ырдап бир турса, канчанын чери жазылат эй. Кайрылы элге ырдап бир турса, канчанын чери жазылат эй. Урматтуу карыялар, урматтуу аксакалдар, апалар, улустун улуу күнүндө неберем марттын тушоосун кессекпи деп силерден бата сураганы турабыз. Мынакей өткөн жылы 7 мартта ушул балам төрөлгөн. Биз атын март деп койгонбуз. Ал айга караган жокпуз. Биз март болсо экен, берешем болсо экен, жагымдуу, элге жугумдуу болсо экен, эл турмушун ойлогон бала болсо экен деп март деп койгонбуз.
Анда эмес айланайын, аксакалдар, баламдын тушоосун сиздер кесип бериңиздер, мына балдарыбыз даяр чуркаганга. Кесесиздерби мынакей? Келгиле анда бутун байлап, ала жыпканакей, бычаганакей, алып келгиле бери. Тура жанымды чобайын, аябай карады го мени. Келгиле. Ой canım, hazır. Ne oldu buna? Ne oldu? Vay. Akıl. Айланайындар, мына Кудайга жабынып жети токош жасады мене. Нандан ооз тийип тойду баштайлы эми анда. Келгиле чоң. Тигине алып кел. Мына март балабыздын тушоосу кесилди, ала жиби чечилди. Балабыздын баскан кадамы куттуу болсун. Келечекте жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун. Энелүүдөн эрке болсун, аталуудан артык болсун. Өмүрү узун болуп, өмүрү ар дайым узун болуп, берекелүү өмүр сүрсүн. Элге журтка кызмат кылган эр азамат уулдардан болсун. Амин. Çıpı saklı balgadın ay çıldatıp koy verme.
Урматтуу кыргыз элим, мына бизге жадыраган жаз кирип келди. Жаз бизге бардык жакшылыктарды алып келет деген ишенимдемин. Жаздын келиши менен сүйүү келет, жаздын келиши менен жандануу келет. Чымчыктар сайрап, теребелге, айлана чөйрөгө жандануу келет, сүйүү келет. Андыктан мен сиздерге сүйүү жөнүндө өзүмдүн ырларыман тартуу кылууга уруксат этиңиздер. Мен асманды караганда жапыстан, кулап кетчү бийик тоолор капыстан. Бир аз эле жетпей калган экенмин, желегимди желбиретип алыстан. Чогуу чыккан сезимдерим жарышка, чаң жугузбай аял деген намыска. Абийиримди өйдө коюп жашайын. Арданамын таштанды да калышта. А бирок мени таштап кетти махабат. Канча аракет кылсам дагы жармашып, кечирбөөгө айламганча кургурду, билсем дагы бир жакшылык кылбасын. Арзуумду бөлөк жанга тартуулап, билем мени такыр сүйбөй кыйнарсың. Мен шолоктоп сагынгандай өзүңдү, сен башканы балким сүйүп ыйларсың. Шылдың болдум мусапырдай кадырсыз, керегиңен сен чыгарып салганда, сүйөмүн деп келбе мага кечигип, мени башка бирөө сүйүп калганда. Элишечин аткарып, армы сайын такчалы, кыргыз калкын келдиңиз, 25 жыл башкарып, кылым жашка толдуңуз, журт атасы болдуңуз, атыңыз бар тарыхта. Ала тоодой ордуңуз, ала тоодой ордуңуз. Эмгегиңиз бааланып, үй батырын амалып, айтыласыз тебелип, урпактарга даңтанып, кылым жашка толдуңуз, журт атасы болдуңуз, атыңыз бар тарыхта. Ала тоодой ордуңуз, ала тоодой ордуңуз. Ганазалла күт барып, сыйлык анак жашкары, журт атасы турда тур, калы улдун урпагы, кылым жашка толдуңуз, журт атасы болдуңуз, атыңыз бар тарыхта. Ала тоодой ордуңуз, кылым жашка толдуңуз, журт атасы болдуңуз, атыңыз бар тарыхта. Ала тоодой ордуңуз, журт атасы турда Бардыгыбыз бир кезде бала болгонбуз. Эненин мээрими менен берилген даам балалыктын жагымдуу сезимдерине жетелейт. Муундан муунга маданиятыбыз менен жашоо сабактарын кийинки урпактарыбызга өткөрүп беребиз.
балалыктын даамы, эненин мээрими, атадан калган мурас. Су пара талкан, сүйүктүү конфеттери. Арбаңыздар, аксакалдуу нарк билген аталар. Арбаңыздар, бап еткен, салтты билген аксамайлуу апалар. Бүгүн жалпы журтчулукта Норус үмүт майрамы эмеспи? Майрамыңыздар менен. Дегеле Норус майрамында бештогол келди, белиң чеч деген сөз бар, илгертен келген. Бул белиңди чеч дегенин кыш чыкты, кыш кетти, жаз келди, жерден кабар алдың быдыйкан, суудун башына бардың быдыйкан, суу арыгыңды тазаладың быдыйкан деген жар салуу. Бул жарчылыктын майрамы, көпчүлүк катышкан жазга болгон даярдыктын майрамы. Майрамыңар баарыңардын тең кут болсун. Жаз кайрыктары, жамгыр жайт, жамгыр дыбырап, жаз келгенин кулагыма шыбырап, жер копшолуп мемиреген кыш бою, көк кылтыйды жердин бети чымырап, жамгыр төксө таң алдында дыбырап, көңүл толкуйт бойда каным жыбырап, көптөн күткөн көктөм жытын искеймин, көмөкөйдөн үн чыгарам ырырдап, жазгы жамгыр жай түшчү шатырап, терезеге тийген тамчы чачырап, көктөн түшкөн жаз демине көлгүймүн, көңүл эргип боло түшөм жашыраак, жазгы жамгыр жайттымбай шатырап, көлкүп көңүл сыйбайм бойго чатырап,
жаш баладай жүзүм тосом жамгырга, көгүчкөндөй учкум келет бапырап. Жаш баладай жүзүм тосом жамгырга, көгүчкөндөй учкум келет бапырап. Арғымақты жаман деп буданды қайдан табасың, ағайыңды жаман деп туғанды қайдан табасың, ақсаманды жаман деп чөпті қайдан табасың, аз дүйнөні жаман деп көпті қайдан табасың, жарма чайды жаман деп етті қайдан табасың, ақындарды жаман деп кепті бір қайдан табасың. Ағайыңдан шет жүрсең, көңілің бір күн қалынат, туғанына батпаған, дұшманына жалынат, болбос жаман арамзада болымсыз ішке балынат. Ханды құдай ұрарда, халқына жаман қас болып, байды құдай ұрарда, дөлөтіні мас болып, қышты құдай ұрарда, күн жылымдап жаз болып, ерді құдай ұрардан ел үзінде жаш болып. Жарым шолаң айдай жоқ, тоғыз улақ біріксе, басы жалғыз тайдай жоқ, қарандай шайды көбетсең, бір кесім қазы майдай жоқ, бычақ берсең қындап берсең чындап бер, берекесіз байлардан пейіл менен құн кетер, жұмыш қылсаң мұла қыл, іштеп кетпең елдекер, қара санап бір далсаң да қолыңыздан мин кетер, барың болсаң бір озу, дұшманың қанты бұлқ етер, шешілішіп сырдашсаң да көкіректі мұң кетер, ажалың жетіп күн бүтсе қайран бір башың шылқ етер. Ақпараңды құндағын, аталбасаң сұнбағын, ермін десең дұшмандан неке көзің жұмбағын, өтіп кеткен іш үшін өкініп балаң ұрбағын, көпкөн жігіт көп сүйдөй, чечен жігіт ек сүйдөй, білбестерге жиында бүй сөйлөгө кептебей, ким көрінсө кекеніп, ушын оқың өтті дей, жөн жүрбөгөн жігіттер көрінгөндөн тепки жей, көз қарашың бұзылса көргөн бір адам көпті дейді. Айталмаған сөз үшін озыңды бекер açпағын, мақтағанға март болуы, қатыңды чачпағын, қолыңдан келер іш болса, қорқып бекер жатпағын, бұрынғы жаман ішіңді да кейінгі жерде даштағын, жолдош болу қорқоқа, жүгартпағын қорпоқа, іш қылдырба чорқоқа, күліп білсең күленіп, екі жағын қарамба, көрің бір атқа қоносың, байқап бір қалған адамған. Бұлуға тамаша айтсаң білбеске, тар жерден қату сындырат, жамандардың адаты жалған сөзді чыңғылат, қолыңдан келбес жұмышты ойың менен бүтірбі, алыстан келер қоноқтың да қабарын ұқпай күтімбі, қызықтырып қиықты қиын жерге жібербе, білбестерді қорқытып таң алды менен имербе, жаңшап бір тұрған тоқымдына о жұртым насиятын силерген. Жаңы жылды мен өзгөчө жакшы көрөм. Анткени чынында жер бети көгөрүп, жашыл чыгып, чын эле бир жаңы жылдын илеби уруп турат да. Ошон үчүн баарыңыздар аман болуңуздар. Кылым карытып бизди багып келаткан биздин супарабыз, мына жаргылчагыбыз, ушул жаргылчакты айлантып кыргыз элинин жашоосу алдыга гана өнүгүп өсө берсин, дайыма жашообуз кыймылда болсун, ырыскы берекет кут кетпесин деп бир жаргылчагыбызды айландырып коелу.
Жер соорусу жетегибизден чыккан миңдеген таланттар бар. Ошол таланттарды бапестеп багып, аларды дагы алга карай учушунда өзгөчө салым кошкон апаларыбыздын дагы бүгүнкү күндө келип отурганы бизди кубандырбай койгон жок. Демек бүгүнкү концертибизде Барскон айымдар тобу сиздер үчүн Күйшөн Сатыбалдиевдин Салам достор аттуу ырын аттар беришет. Чолпон, мына кыздын чачын өрүп, байбиселерден баталалык өргүзөлү деп этип белек. Сен бар байбиселерди чакырып келе кой. Макул эне. Келгиле байбиселер, келгиле. Той мерек. Болсун. Чачын өргүзүп аткан. Ооба, болсун. Жакшы эле кылыптың, жакшы жөрөлгө аткан. Ооба. Той майрек. Болсун. Курдаш жакшы кылган турбайсыңбы? Небересинин чачын өрдүрөт деп угуп алып аябай кубанып келатам. Унутуп калган каада салтты жакшы кылыпсың. Жаштар ону билбейт. Өсүнө салып үйрөнүп алганы жакшы болот. Ооба, ата бабабыздан калган салтыбыз эмеспи? Төргө тергиле байбиселер. О, Марпетчи, тоюңуз кут болсун. Жакшы жөрөлгө баштапсыз. Азыркы жаш келиндер кыздарын кичинесинде эле чачтарын кыркып коюшат. Мен айтып атам келиндериме, чачтарын кыркпа кыздардын Марпетчиге окшоп чач өртүрөлдүр атасыз. Ооба, жакшы кыласың. Келем, төргө төрөт эле. Арбаңыз Марпетчи. Бар болгула. Болсун. Ушул кызыңыздын өмүрү узун, бактылуу кыз болсун. Айтканың келсин айланайын. Келем, төргө өтүп төрдөн орун алгыла. Чолпон, сармайды алып келе кал. Байбиселер, ушу кызыма атап, мына сармайды куйгузуп койдум эле. Эми муну оозун кесип,
өзүңөр ос дейип, анан кызымдын чачын майлап, чачын өрүп берип койгула. Жакшы кылыпсың. Илгертен баланы бешке салат дегенде, чач өртүрөт дегенде ушинтип карынга май куюп, атайын даярданган акылдуу жан жакшы кылган турбайсыңбы? Ооба. Ке. Бисмиллахиррахманиррахим. Муну жакшы кылдың. Муну заңгы бабага атап, коломтодогу отко салгызып коеюн. Кызым ушу майдай чатырап, майлуу сүттүү болсун. Оттой күйүп, жалындап турсун кызым. Чолпон тазараак жерге кой балам. Орунай, айланайын. Барынын сөзүн капка сал деген. Кулак салып, мына чоң энелериңин сөзүн угуп отур. Бирөө болбосо бирөө кулагыңа кирип, ушу чоң энелерим илгермен чачын өргөндө ушинтип келе дейсиң, айланып кетейин. Илгертен калган салтты кылалык. Сармай менен чачты майлап, чачтын чачын чыгарып, айран менен баш жууп кирин кетирчүбүз. Эми мен да кызым ушу сен чачыңды майлап, чачыңды өрөйлүк. Кана, бисмилла. Сармай менен майлаганым кызым майлуу сүттүү болсун дегеним, ырыс кешиктүү болсун дегеним, айланайын. Чөнтөгүмдө, токта, чөнтөгүмдө мончогум бар эле. Айланайын. Мончок кошуп чач өрүп, ак билик менен биликтеп чачтын үчүн байлап койчубуз, жазылып кетпесин деп. Биликти даярдап тур. Арулуктан жанбасын деп, ак жалгасын деп, ак билик менен чачыңдын учун учуктап койдук кызым. Эми өмүрүң узун болсун, чачың да узун болсун, ата энең менен, тууган уругуң менен, эли журтуң менен аман бол, айланайын. Ооба, ооба кызым, мына чоң энеңлердин айткандары кабыл болсун кызым. Бойго жеткенде дагы чачыңды кыркпагын. Чачың узун, акылдуу кыз бол. Анан мына бул чоң энелер сага чач өрүүгө арнап бир ыр кошуп койдук эле. Ошол ырдырдап берип коелу. Кыз бурактан ырымбы? Кыз бурактын оонуна салып. Талдап өрөм чачыңдын, талайын тилем башыңдын, беш-беште өрөм чачыңдын, бактысын тилем башыңдын, беш-беште өрөм чачыңдын, бактысын тилем башыңдын. Орунай бери келгин. Кана кыздар карагылачы, мына Орунайдын чачы өрүлүп, чачынын учуна шурулар, чач биликтер тагылды. Мынандай чоң энелерден бата алды. Силер дагы апаларыңарга айтып, ушундай чачыңарды өрдүрүп, чач биликтерди тагып, бактыңарды тилегиле кыздар. Байбичелер, эми мен ушу неберем башынан ылдый ушу шириндик чачып коеюн. Неберем ширин болсун, ак жолтой болсун, ырыскулуу болсун, телегеи тегиз болсун, эли журту менен, тууган уругу менен болсун. Заманыбыз жакшы болсун, курдаштар. Тоюбуз тойгулансын. Амин. Өмүрүң узун болсун, өрүшүң жайык болсун, келечегиң кең болсун, баскан жолуң түз болсун, айланайын. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, акыл кара чачечеңдей сөз мөр бол. Айтылуу алайдан чыккан Курманжан датка энеңдей акылдуу, сабырдуу, кайраттуу эл башкарган кыздан бол, айланайын. Амин. Айтканыңар келсин, байбичелер, айтканыңар келсин. Эми бул кыз келиндер өзүнүн оюнун уланта берсин. Биз төркүйгө барып чай ичели, курдаштар, жүргүлө эми.
Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулмандар, сиздерди кирип келген Nooruz майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, бейбилчилик болсун. Жаратылыш жанданып, чечип тонду, жаз жадырап, жарыша Nooruz келди. Ак элечек, ак калпак, ала тообуз ай кучактап ааланга боюн керди. Жазың келди, калайык жазың келди. Улуу майрам улаган көчүң келди. Кетмениңди сагынды даркан тала, ырыскыга камнар кезиң келди. Nooruz күнү отаттап жаңыралы, урматтап улуу салтты, улуу майрам улуу салтты. Арамдыктан, жамандыктан алыс болуп, жан дүйнөнү үмүттү жаңырталы. Улус күндө улуу шарт, мартчылык бар. Кечирилип кектеген таарыныштар, пенделердин пейили кенен болсун, берекеге жайылып даам татымдар. Bir жакадан баш чыгып, bir жеңден кол, сүмөлөк түркүн даам жасалып мол. Ала тообуз кулак жайып өсө берсин, өр тартуу багытына өзгөрүп жол. Байыркадан кыргыз эли батыр болгон турбайбы, ала тоосу Алтайга да барып конгон турбайбы, кыйма көкүл кымча бела кыздары сулуу турбайбы, кара каштуу кара көз келини сулуу турбайбы, акыл айтып үйрөткөн байбичесиң о турбайбы. Кылымды кезген кыргыздын темир түккү турпагы, манастан бери тарагана улуу эл болгон урпагы, акбозат болгон мингени да акалга коймо кийгени, аркар кулжа аскадана көз атар болгон мергени, акылман элдер чогулуу агыргы булчуңо киргени. Айтканда аксыз улуу жер, акындарга улуу жер, аксылып Ниязалыны аймагы бүтүн билген жер, Таекен Ниязалы деп, таланттуу элдин багы деп, токтогул ырчы барган жер, токтолбой оң салган жер, ашык болуп периге арактуу өтө ыралган, көккештеп сайган жолугун, көбестеп током айган, алымкан менен көк сулуу аксынын атын чыгарган, айта кетсем мен эме таланттуулар дагы бар, жашап жаткан жеримде жашы менен кары бар, аман болсо жер үстү арбып чыгат жаңылар, далайга чейин о айтылар. Байыркадан кыргыз эли батыр болгон турбайбы, ала тоосу Алтайга да барып конгон турбайбы, кыйма көкүл кымча бела кыздары сулуу турбайбы, кара каштуу кара көз келини сулуу турбайбы, акыл айтып үйрөткөн байбичесиң о турбайбы, акыл айтып үйрөткөн байбичесиң о турбайбы. Bilik. Адамдар менен сүйгөнүм, адамдар үчүн бүрдөдүм, жыпарын чачып багымдай, кызыл гүл болуп гүлдөдүм.
жалында түйбеш керек, анткенде күйүп кетет. Азыр жанагы бул илгертен сабанын кымысы аябай сонун болот да, чанаштын кымысы ичи сыртын аябай ышташ керек. Кыпкысыл кылып ыштагандан анан аябай сонун кымыс даамына чыгат да, сонун дарычылыгы артат, аябай жакшы биздин. Азыр даяр сырттарын ыштап атабыз. Ана муну мындай асып алып оос жагынан, чанашты да оос жагынан ичине келтирип да ыштайбыз. Анан бул уйдун болгондо да семиз уйдун терисинен жасалат. Арык уйдун терисинен жасалганда ал окура тешик болуп болбой калат. Анан ал семиз уйдун терисин чылгый кезинде жүнүн алгандан чылгый тери деп коет. Ошону бычып алабыз. Бычканда бул астын болсо илгери таардан соолган капты салып туруп, таманын ошого ченептирип бычып, анан бурчтарын келтирип бычып алып, андан кийин аны мунун үстүнө тигелекте жаап, ар жагын 5-6 күн, бер жагын 5-6 күн ыштап кыпкысыл болгон кезде ички тери жагын ичине келтирип, жүн алган жагын сыртына келтирип, анан муну тигүүдө мореки ичин милте деп коет, экөөнү бириктирип ортосуна чүпөрөк коюп, эң бышык жип менен тигилет. Бышык жип болгондо төөнүн чуудасына жылкынын жанагы тарамышы болот, арткы шырагында. Ошону кургатып алып, ичке кылып тарап алып, ошо жип менен кошо ийрилет. Антпесе жип чирип үзүлүп калат. Ошо тарамыш менен жип муну ийрип тигип алып, андан кийин анан жылкынын туу куйругунан кыркып алып, ал кылды аябай таза жууп алып, анан ошо кылды кайчылаштырып, анан ошо жанагы бышык жип менен дагы сыртына мондай тигип чыгат. Жетпеген жерлерине мондай дагы курап, мондай кылып тигет. Анан ошол бээнин сүтүн ушуга ачытып алгандан кийин буга аябай бишкектеп жакшы жасаш керек. Ошондо даамдуу жакшы кымыз болот. Эми ушул кымызга жасалган кымыздарды мына мондай кылып чанаштарга куюлат. Көкөрлөргө куюлат. Бул чанаш эчкинин терисинен жасалат. Эчкинин терисинин түрү менен. Мореки серкенин териси. Бул улактын териси. Муну арткы шыйрагынан өйдө асып алып туруп, анан ылдый сыйрып соёт. Бул даяр кезиндеги чанаш. Анан аны илгери кымыз агып кетпеш үчүн кыл менен мондай моюн жагындагы эки бут жагында бекен кышталып бүткөндөн кийин бекен байлап туруп, анан кымызды куюп алып көчкөндө, мындай алыс жол тартканда канжыгага байлап алып, ат жүргөн ыңгайлуу болот. Бардыгыбыз бир кезде бала болгонбуз. Эненин мээрими менен берилген даам балалыктын жагымдуу сезимдерине жетелейт. Муундан муунга маданиятыбыз менен жашоо сабактарын кийинки урпактарыбызга өткөрүп беребиз. Балалыктын даамы, эненин мээрими, атадан калган мурас. Супара талкан, сүйүктүү конфеттери.
Nooruz майрамы бул жас майрамы. Nooruz майрамында биз баарыбыз ушу жаңы жылды баштап атканыбыз, жаңы бир үмүттөр, жаңы турмуш дегенде, ошондуктан мына баарыңарды мен Супарага жас майрамын ачканга, майрамдаганга чакырамын. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды жаңы жыл Nooruz майрамыңыздар менен. Жаңы жыл токчулуктун, молчулуктун, ырыскынын белгиси. Жаңы жыл жакшылыкты, жамандыкты бууган жыл болсун. Аты жамандарды кууган жыл болсун. Ынтымак ыйман ырыскыны эгиздеп тууган жыл болсун. Өрөөнүбүз малга толсун, кырманыбыз даңга толсун.
өзөнүбүз сууга талып жараткан Алла Таалам кыргыз элин колдосун. Жаңы жыл Ноорус майрамыңыздар менен. Meyli, kızak çıkıp gelipsin kızım, gel. Alıp geçi kana balanı men köreyim. Nevremdi bir körüp beriniz-chi? Kana, bismillahirrahmanirrahim. Gel koyacağım, gel. Aman. Nazcık düşüp kalgan turbayla. Özünün uvağında alıp gelipsin. Bu yeni bizim ilgeri ata bu mayenelerimizden kalgan. İlimi jaktan da bu çolun tosut da kaşını ver. Ağzı bulup, mına ol eki çetin kırpasa, göz iki жағын qarap қалады. Mına ol жерден tosып koyuş gerek. Mına ol eki jerini mağında kılıp kırkıp koyuyoruz. Mına emimiz em bolsun, umayenelerimiz koldosun. Ata babalarımız koldosun. Bak kızın emimde kulak ağlasa emi közü jakşı olup kalады. Dağı çarşembe günü alıp gelesin. Dağı iki jol alıp gelesin, anan keyin kırpıkpadan jakşı olup kalады. Бұл эми илгери ата бабаларыбыздан, уmayenelerimizde kalgan. Ona kızım, anana eni ala koy. Rahmat. Emdegeniңiz em bolsun anı baba. Domdogonуңуз dom bolsun. Aytkaның kesin, rahmat. Ne olup duran anayım, bata bereyin. Bata silerden aylansın balam. Kana ömrü uzun bolsun uşul balanın. Önü özü aylap çayla, uşu kızdın, ozurun, urmatın, sıyın barabar. Alganın menen koşarıp, koşakarıp görgüm kızımı. Elimiz, jurtubuzdağı şunday ballarımız, kızlarımız önükken mamleket boloylu uşul kızlarımız, ballarımız şunday önükken bolsun. Kana, amin. Allahu Ekber. Kırgızdın
Geçit Nayzam uçunda tengelbegen güzü çeridi yazganı. Irçı gelse turduktu türüşüp gelin kızlar gere geden tınlagan. Peylinde gözü da beppelen içine kimdir ana sıymagan. Al bozuydu cüktü alıp bir töre göçüp ketet çeteleşip buyladan. Элибизге тынччылык, аманчылык, ушундай жакшы өлгөлөр, жакшы ушундай ачылыштар көп болсун. Ошо Ноорузда дагы музейлер, ар бир музей өзүнүн бир иш-чарасын, чакан иш-чарасын даярдап, кыргыздын тарыхын, маданиятын, мурасын көрсөткөнгө көп аракеттерди кылабыз. Ошо учур менен пайдаланып, ошо элибизди биринчиден Ноорус майрамы менен куттуктап, майрамыңарды жакшы көңүлдүү өткөзгөнгө кошулам да, тилектешмин.
jet atabız emespi, жерди жемире баскан чалбыра түп атабыз эмеспи, желиди сүттү куюп келдан өзенебиз эмеспи, жез буйлагын артайлап карындашым эмеспи, оргочордон өткүзө эки көзүң жайнаган, ысып көлдөн иттирсең бака болот чардаган, эй бака болот и чардаган. Ачуу менен таттуунун дамын тапкан казанчы, жан бүткөндүн барынан каргыш алган карышкыр, жанга залал кылбастан алкыш алган байкуштур, эй алкыш алган и байкуштур. Акыл заман калкынын алкы белеңер көбөк, аттардан калган соңундан артык белеңер көбөк. Кадырлуу калайык калкым, жумурай журтум, жаз майрамы болгон улустун улуу күнү Норус майрамыңыздар менен куттуктаймын. Элибизде, жерибизде тынччылык, токчулук, ынтымак, биримдик болсун. Үйүбүздө ырыс-кеш, бакты таалай болсун. Ушул жылы элибизде өзгөрүп, элибиз оңолуп, ниетибиз чөлүп, тилегибиз агарып, кут оомат, дөөлөт байырлатып, кой үстүндө торгой жумурткалаган, телегей тегиз болгон, түпкүлүү түз болгон, келечеги кең болгон улуу кыргыз дөөлөтүн куралы. Ушул тилектердин баары кабыл болсун, ишибиз алда ак жолубуз ачылсын. Чүй өрөөнүндө 40 уруунун башын бириктирип турган Жайыл атабыздын жеринен келген Жайыл айымдары апалар тобу сөзү Гүлбүбү Байбугуева, обону Адылбек Кыязовго таандык Кыргызымдын балбаны аттуу чыгармасы менен.
калактан кийин үстүнө мынандай жоолукту сөзсүз жамынып жүрүшүбүз керек экен. Аял заты жоолук салынгандыгына байланыштуу. Ошону ушундай кештелеп, саймалап, буну мына кыздарыбыз үйрөнүп, ошонун эле чекесине торлоп, эже согуп аткан торду дүрия жоолуктун чекесине ичинен кептакыя баштаганда эле бул калак элечеге орогондо алдында биринчи сөзсүз түрдө кептакыя кийилет. Бул кептакыя деген мондай тигилген үчүн кулактарды жабар, кулактарга суу өтүүдөн сактайт. Мындай болуп чачты. А дегенде негизи чачты түшүрөт. Чачты эки чач кылып өрүп, чачпак менен кошо. Чачпак менен түшүрөбүз. Ошол чачпактагы бул айткандай чачпактагы биздин апаларыбыздын белин койкойтпой, азыркы тезеңкейип калып атпайлыбы? Белин койкойтуп түз кармап жүрүп. Түз кармап жүрүп. Кептакыяны кийгизип, андан кийин орой баштайбыз кана. Бисмиллахиррахманиррахим. Алды түйүнчөк кылган ушу уюлуу болот тура, Уюлуу болот, анан мына өдө жака жылып кетпеш үчүн ошол жерге кармап турат. Кеттик. Сиз ушуна кармап туруңуз, мен алдым түктөй кал. Ушундай кылып орой. Мына ошол күндөн тоскон жери шуштугуй болуш. Көлөкө маңдай түшкөн жерибиз ошол. Анан дагы бул мына жөнөкөй эле ороп калганда баштан ыргып кетпеш үчүн ушундай болуп оролот. А бул канча метрден оролот? Бул 8 метр ак суруктан оролот. Арттары сөз мынтип буралат. Жанагы түйүлгөн жерге жылып кетпеш үчүн мынтип бурап турабыз. Асты үстү кылып турабыз. Жанагы калак деп айтканыбыздын себеби бул кайыктай болуп, бул жагы кайыктай болуп түшкөн үчүн калакпы, калакты калакты диалектикага байланып. Биздин түндүктүк диалектиге, түштүктүк диалектикага байланып ушинтип айтылып калган. Болду. Бир нар жагынан, бир бери жагынан алабыз. Калак. Калак. Мен жана немем кайыкка калды? Куткам. Ийнелерим турмужу? Ийнени бергиле. Анча-мынча жерлерин ийне менен бекитебиз. Жакын кол менен түздөп, жылып кетпеш үчүн. Ал убакта эми биздин мурдакы апаларыбыздын убагында ийне болбогондон алар тигип турушкан. А биз ийне менен бекитип коебуз. Заманбап кылып бекитип коебуз. Ашыкча жерлерин. Бул ошол анасын берсеңиз мына төбөсүнө кокой өтүлүн. Үстү жагы ачык калган үчүн аны мынтип жаап, толуктап коебуз. Ошо уруп кетем мындай урасаң сиз шагын эме кыласыз. Бастырып бер. Биз туура алдыкпы? Туура эмес алып коюппуз. Мына баш кийим кылтам, биягынан ороп экенсиз. Үстүнөн оройт. Баш кийим жөнтүр кызым, жөнтүр. Мына үстү жагынан ороңуз, бир асты жагынан, бир үстү жагынан оролот да себеби. Анан бул деген ошол чоң бир байдын олутундай элестетип сайдык да. Коломтобуз да негизи эле. Коломтобуз өчпөсүн деп ушуларды салып неме кылдык. Анан бир мезгилде мынабыз дагы мынантип Манас айткан Манасчыга да окшош да. Бул саймабызчы. Ошо Манасты да камтып кирип кеттик бугачы. Эми мунун үстүнө мына дүрия жоолукту салып коебуз. Бул дүрия жоолук, дүния жоолугум деп, апамын жоолугу деп илгертен сакталып калган. Кыздарга ошол келин болуп кетип атканда апалар ошентип дүрия жоолук, дүния жоолук деп ушинтип узатчу экен да. Бул атадан бала, кыздан энеден кызга, кыздан энеге калган. Анан бул чекеси мындай болбойт, мындай кол менен жасалган. Жасабадык жарты бул эже ушинтип немесин төгүп жасап берет. Төгүн бул жасайт, саймасын бул саят, ар ким өз ар ишин жасайбыз да, чогуу бардыгыбыздын кийимдерин ушундай. Жер жарылып, чөп чыкты, желин айрылып, сүт чыкты. Кыргыз элибиз ынтымакта болсун, ырыс кешикте болсун, ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Айдан аман, жылдан эсен бололу. Дүйнөдө сейрек кездешчү асыл баалуу гүлү бар. Баткенден келген Айгүл Тоо апалар тобу сиздерди Нооруз майрамы менен куттуктап төмөндөгү ырдестени сунушат. Ушундай атуканда лирикалуу, ишенбей айтасың го гүлдеп аны, агыраса
Jaz менен ар дайым адамдар жакшылыкты, жылуулукту, жаңы нерсени, жашылданууну, жаңырууну күтүшөт. Ак тилек менен күтүшөт. Эч кимдин сезиминде кыш сыяктуу бурганак жана муздактык болбосун. Жазыңыздар менен. Жаз эле, андагы жаз сүйкүм эле, сезимде сенин атың күн түн эле, дарактар бизди тосуп шыбырашып, биз барган жерлерибизди билчү эле. Ошол жаз дүрбөлөңгө салып коюп, күтүүгө жан дүйнөмдү малып коюп, негедир кайталанбайт унуткандай, жок болду таң калыштуу кайып болуп. Өмүрдүн аз экенин эске албай, сезимди жазга окшотуп тескей албай, күнүмдү күй шаа менен жүрөсүң го, өзүңдү кечирип же жектей албай. Не дейин, не ушундай экен сезим, бир сырдуу жан дүйнөгө баттым өзүм, сагынып ошол жазды кайра таппай, санаанын аптабында жүргөн кезим. Жаз эле, андагы жаз сүйкүм эле, сезимде сенин атың күн түн эле. Дарактар бизди тосуп шыбырашып, биз барган жерлерибизди билчү эле. Арчалуу төрдө барады, ардагым эстеп сени бир, жодурап көзүң элестей ма, жолуктум ай келдими бир, көркүңдү гүлдөй жайнатып көрүнбөй ак ойдуңа деди бир, сан гүлдү
бардығыбыз bir кезде бала болгонбуз. Эненин мээрими менен берилген даам балалыктын жагымдуу сезимдерине жетелейт. Муундан муунга маданиятыбыз менен жашоо сабактарын кийинки урпактарыбызга өткөрүп беребиз. Балалыктын даамы, эненин мээрими, атадан калган мурас. Супара талкан, сүйүктүү конфеттери. Келгиле кыздар, мен силерге бүгүн топташ ойногонду үйрөтөйүн. Бул топташты илгертен биздин жеңелерибиз кыздарга үйрөтүп келген. Топташты 7 жаштан жогорку балдар кыздар ойной берсе болот. Топташтын тарбиялык маанисине токтоло турган болчу болсок, биримдикке, ынтымактуулукка, шамдагайлыкка жана ыкчамдуулукка үйрөтөт. Топташ кол менен ойнолгондугуна байланыштуу манжаларыбыздын учунда көп нерв системалар жайгашкан. Мына нерв системалардын иштөөсүн дагы жакшыртат. Топташты 2 топко бөлүнүп алып туруп, улам күйгөн жерден улап ойной берсе болот. Мен силерге бүгүн 5 таш менен ойноло турган топташты үйрөтөйүн. Топташтын 5 таш менен ойноло турган, 10 таш менен жана көп таштар менен ойноло турган түрлөрү бар. Мен ташты жайып алып, ар бир ташты бирден алам. Андан кийин 2ден алмай, 3ден алмай, андан кийин 4ден алмай. Андан кийин мен силерге келин киргизүүнү көрсөтүп коеюн. Бул келин киргизүүдө колубузду үй кылып алабыз дагы ташты айланта таштайбыз, жаябыз. Эми келин киргизүүдө келинди көрсөтүп кой. Бул келин киргизүү оюну илгертен улуттук салт болгон. Келин киргизүү мына ушудан башталган. Келинди акырында бир эме кылуу менен гана киргизебиз. Айланайындар, топташ ойноп атасыңарбы? Жакшы эле кылган турбайсыңарбы? Бул топташ ойноо илгертеден энелерибизден, апаларыбыздан, эже жеңелерибизден, чоң энелерибизден калган оюн болуп эсептелинет. Жакшы кылыпсыңар. Бул таштын өзүнүн чоң касиеттери бар. Таштан энергия аласыңар, өзүңөрдүн ден соолугуңарга пайда. Жанакы телефонду чукулап отуруп, көзүңөрдүн майын кетиргенден көрө топташ ойносоңор, өзүңөрдүн ден соолугуңарга пайда болуп атпайбы, айланайындар. Эми силер бул топташты ойноп, уланта бергиле. Бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Жүрөгүңүздөрдөн сүйүү өчпөсүн, анда сиздер үчүн сүйүү жөндөр. Түйшөлүү. Терезеден тийип бетке күн нуру. Таттуу уйкумдан жаңы гана ойгондум. Аткан таңды кандай тосуп алды деп, ачып көздү, дароо сизди ойлондум. Болор болбос көйгөйлөргө түйшөлүп. Билбейм, балким кабагыңыз чыгарсыз. Бүтпөй калган ишиңизге шашылып, бүгүн дагы эрте турган чыгарсыз. Күчө улам, сагынычым сиз деген, көөдөнүмө жыйылууда толуп муң. Койсо эгер тагдыр менин эркиме, келер эле азыр сизге жолуккун. Кездешүүнүн бир айласын таба албай, күн түн дебей ичтен сызып. Жашыл күнде жайкалып, айылды сонун күргөн күн, ажыбектей буралып, балапандай тең өскөн. Solun maralday bizim alatonun. Kızsaray, oy kızsaray. 15'inde ay dolup jarığı tonu jakkanday, tak sökülüp jarkırap aldım bir nurun çaçkanda.
Бул ошо козунун териси туздап алдык башта. Эми муну ашатыш үчүн мынандай айранга кебекти аралаштырып ачытып, буга бир сыра мынандай кылып туруп туз неме кылып чыгабыз, сүйкөп. Бардык жерин калтырбай туруп, ошондой сүйкөп алабыз. Сүйкөп алгандан кийин анан муну мынандай эки бүктөп, мынандай кылып туруп. Бири-бирине неме кылабыз, мынандай бүктөп туруп, анан неме кылып коебуз. Бүктөп коебуз. Мынандай кылып бүктөп. Канча убакыт турат эми? Буну эми ушул 1 сутка турат. 1 сутка тургандан кийин тагы жаңылайбыз. Жаңылап, ошондо 5 күндүн ичинде бул немеге кирет. Неме, ашка кирди дейт. Анан ашка киргенден кийин мындай болот. Бул ашка кирген тери. Оңдогондо мына ушундай эле болот да мына. Ооба. Ушундай болот. Анан мунун жүйүнү өскөлөң үчүн муну постек дейбиз. Анан силерде гөлдөлөң дейт да, бизде постек дейт. Анан кийин жүйүнү калта болгон мынандай жүйүнү калтасын. Мына мунун жүйүнү калта. Муну мынандай кылып туруп супа жасайбыз. Супаранын кандай мааниси? Бул турмушта бул супра токчулуктун белгисин берет да, мына кара. Мында мынаны териден жасап, өзү да мына тегерек, төртбурчтукта азыр төртбурчтукта жасап атышат эми заманга жараша. Илгерки биздин апаларыбыз ушундай тегерек жасаган. Кыргыздар эмне үчүн ушу жумурууга көңүл бурганда тегерекке? Баягы төгөрөгү төп келишсин деген мааниде ушундай тегерекке көңүл бурган да. Түндүгүбүз, наныбыз, тойкочубуз бар жогу ошондой. Бул да супураны да ошондой кылып токчулуктун белгиси, супурасы жокту аябай күнөө катарында сезишкен да. Анан мындай териден супура жасабаса биздин апаларыбыз аябай айын көрөт эле да. Супурада жасаганга алы жетпейт деп. Анан супура жасашып ушинтип неме кылышкан. Сиздер дагы бүгүнкү күнгө чейин супура кармайт экенсиздер. Жакшы келин кыздар кармайбы жасайбы? Эми биз ошо келин кыздарыбызга жасаганды мындай кылып жасайт деп үйрөтүп атабыз. Эми ошо үйрөнгөн болсо бизде апаларыбыздан үйрөнгөнбүз да. Бизден кийин жасап үйрөнүшү мүмкүн. Анан биз ушуларды үйрөтүп мындай кылат деп айтып атабыз. Дегенде супураны эч куруп койгон эмес. Келиндерге супураңы немеси такыр болбосун, балаңдын башынын чачы түшүп калат деп айтышкан. Эми ошо баламдын чачы түшүп калбасын деп баягы кыргыз келиндер супураны өтө жакшы неме кылып, балам кал болуп калбасын деген мааниде неме кылышкан. Анан ошондой эле дагы бир кыргыздын немеси мына умачы. Умачты ушул эле немеден алып эле мен мындай аяр кылып койдум эле силерге көрсөтөм деп. Ундан эле суу сеп ушалап чыгабыз да, мындай кылып мына. Ушалап мына. Унду ушалап ушинтип анан кийин муну ушундай ушойдон да тамак жасаса болот. Анан муну кууруп сармайгабы, койдун майына кууруп жасаса дагы кызыл умач болот. Бул жөнөкөй умач болот. Ошентип супураны курук койбойт да, кыскасы супура дайыма ундун менен болуп турат да. Жаз майрамдары менен, жакшылыктары менен кыргыз мамлекеттин гүлдөө өнүгүп өсүш үчүн мен жакшы тилектерди тилеп турары. Кудай кут кылсын. Жашылдыктын, жаздын, жылажыраттын, түшүмдүүлүктүн майрамы болсун. Құмарлы дүйнө
өмүрү